Вот этот момент создаст условия, когда будет доверие и со стороны государства. Кыргыз маданияты музыкасынан жана адабиятынан тартып, кинолоруна чейин көркөм символизм ыкмалары менен каныккан. Символизмдин кайрыктары Улуу Манас эпосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына чейин сакталып, Болот Шамшиевдин эмгектеринен тартып, Актан Арым Кубатка жана бүгүнкү каарманыбыз Наргиза Маматкуловага чейин уланып келет. Бүгүнкү чыгарылышка тема издеп жатып, Evidence Central Asia редакциясында биз кыргыз киносундагы аялдардын кошкон салымын жетиштүү чагылдырбай жүргөнүбүздү байкадык. Мындан тышкары Наргиза Маматкулова улуттук кинематографиянын абдан эле бааланбай келген тармагында кыска метраждуу тасмаларда эмгектенет. Анын чыгармачылыгы менен жакындан таанышкандан кийин теманы туура тандаганыбызга ишендик жана бул ишенимибизди бүгүнкү видеодо далилдеп берүүгө даярбыз. Атам атып келген текенин сакасы. Көрчү, кандай чоң. Кыска метраждуу тасмалар башка бардык кино түрлөрү сыяктуу эле өзүнө жараша шарттарга жана чектөөлөргө ээ. Биринчиден, аты айтып тургандай эле, башкы чектөө бул хронометраж, башкача айтканда убакыт. 15-20 мүнөттүк тасмага кадимки 1,5-2 сааттык тасмага баткан окуяны батыруу мүмкүн эмес. Ушул себептен улам кинематографиянын алтын эрежеси айтып бербе, көрсөт. Кыска тасмалар үчүн өзгөчө маанилүү болуп калат. Демек узун диалогторду же бир нече параллелдүү сюжеттик баяндоолорду күтпөңүз. Анын ордуна визуалдык элементтерге, мисалы кадр коюу, экспозиция, сунуу ыкмасы, акценттер баарына өзгөчө көңүл буруу керек. Булардын баары тасманын негизги оюн жеткирүүгө багытталган. Эгер кыска метраждуу тасмаларды ушул көз караш менен талдасак, анда кыргыз символизминин темасы алардын ичинде өзгөчө чагылышып турат. Бирок бул тасмалар да өз ичинен бир нече категорияга бөлүнөт. Мисал катары, бүгүнкү каарманыбыздын 3 тасмасын карап көрөлү. Ар бири детальдарга ар башкача жүктөлгөн, бирок баары тең сулуулук жана мазмун менен сугарылган. Тасманын башталышындагы 10 секунд ичинде эле көрүүчү кыш мезгилиндеги кыргыз айылынын панорамалык көрүнүшү менен тосуп алынат. Биздин өлкөдө мындай айылдар жүздөгөн. Андан кийинки көрүнүш тасманын башкы каарманы, кичинекей айылдагы эски үйдө жашаган баланы көрсөтөт. Биз анын күнүмдүк таңкы турмушу менен таанышабыз. Ойгонуу, эски сыналгыдан мульт тасма көрүү баары башка балдардыкындай. Бул сыналгыга көңүл буруп коюңуз, анткени ал кийин маанилүү кызмат аткарат. Кийинки кадрларда бала чоң апасы менен жашай турганы, ал баланы бардык түшүктөн куткарып, өз камкордугуна алганы байкалат. Бала менен чоң энеси сүт алууга жөнөшөт. Жолдо чоң апасы баланы чана менен тартып бара жатып, чачындагы улуттук шөкөттөрү шылдырап угулат. Муну да эстеп калыңыз. Сүт саткан кыз менен чоң апанын маегинен баланын ата-энеси чет жакта экени. Алар сейрек байланышка чыгары билинет. Антураж оорлой баштайт. Үй бүлөлүк кырдаал оңой эмес экенин сезебиз. Үйгө кайтып келгенден кийин күндөлүк турмуш уланат. Чоң апа тиричилик менен алек, бала жыгач оюнчугу менен ойнойт. Ал дубалдагы картадагы унаасын айдап бара жаткандай элестетип, ата-энесине болгон сапарды кыялданып жаткансыйт. Андан соң ал унаага карандаштарын жүктөп жатканын көрөбүз. Ушул учурда белгисиз бир аял үйгө кирет. Ал эми чоң апасы небересине сыртка чыгуусун өтүнөт. Себеби ал аял менен жалгыз сүйлөшүүнү каалайт. Небереси бул сүйлөшүүнү жашырын тыңшап, келген аял чоң апасынан карызды өндүрүүгө келгенин түшүнөт. Аял баалуу буюмдарды алып кетет. Жана карыз төлөнбөсө, кийинкисинде үйдү тартып аларын айтып коркутат. Мына ушул учурда бала өз турмушундагы оор чындыкты биринчи жолу аңдайт. Анын алгачкы сезими четке кагуу. Бул сезимин ал аялдын өтүктөрүн үйдүн чатырына ыргытуу менен билдирет. Ал муну менен үйдөгү буюмдардын тартып алынышына каршы чыккысы келдиби, же болбосо каршылык билдиргиси келдиби, айтуу кыйын. Бирок акыры бут кийимин кайра кайтарып берүү керек болот. Аял алган эски сыналгы чанага жүктөлөт. Бул көрүнүш буга чейин баланын жыгач унаасына балалыкты символдоштурган карандаштарын жүктөгөнүнө окшош. Чоң апа небереси менен аялды автобекетке чейин узатып чыгышат. Кыска бир кадрда небереси чоң апасынын улуттук шөкөттөрү да карызга кетип калганын байкап калат. Акыркы көрүнүштө эми небереси чоң апасын чана менен үйүнө сүйрөп баратат. Бул анын бой жетип, жоопкерчилик кабыл ала баштаганын көрсөткөн символ. Ошентип, болгону 15 мүнөт ичинде, болгону 3 реплика, бир нече символдуу элемент
Жасалга оюнчу куна, сыналгы жана чана аркылуу Наргиза бизге кыргыз реалдуулугунда өтө курч турган бир теманы баяндайт. Эмгек мигранттарынын балдарынын эрте чоңоюусу. Бул тасмада эң башында эле улуттук өзгөчөлүктөр менен камыр жайылып жаткан көрүнүш тартылат. Ушул эле көрүнүш тасманын аялдардын турмушу тууралуу болорун алдын ала билдирет. Биринчи кадрда эле биз тасма кайсы жерде өтөрүн көрөбүз. Баткен облусунун табигый пейзаждары көрсөтүлөт жана башкы каарман кыз менен таанышабыз. Кийинки кадрларда анын сиңдиси чачын өрүп жатат. Эки кыз талаада ойноп, асмандан учуп өткөн учакты кыялдана карашат. Бул эркиндиктин символу. Андан кийин тасмада сюжет башталгыча керектүү фон айыл турмушу тартылат. Башкы каарман апасы жана сиңдиси менен үй тиричилиги менен алектенет. Окуянын өзөгү коңшулардын үйгө келгенинен башталат. Кыз апасы менен коңшунун сүйлөшүүсүн кокустан угуп калат. Алар балдарын баш коштуруу тууралуу кеңешип жатышат. Энелер балдарды өз ара байланышка түртүп, биргелешип күн өткөрүүгө түрткү беришет. Базарга барганда кыз колго жасалган куш салынган уяга көңүл бурат. Жигит ошол уяны сатып алып, аны кыздын сиңдисине белек кылат. Бул элементке көңүл буруңуз. Кийин ал негизги символго айланат. Андан кийин баш каармандар үй тиричилигинде чогуу иштеп, бири-бирине кам көрө алышаарын көрсөтүшөт. Бул учурда кийинки символ пайда болот. Куурчак тумар. Сиңдиси ошол куурчак менен жигитти көпкө түйшөлтөт. Күндүн соңунда жигит түндөп калат. Ал уктап жатканда кыз кушту боштондукка чыгарып, жана бош калган уяны анын жанына калтырып кетет. Бул жерде бир маанилүү деталь. Уя сөйкө формасында жасалган. Бул метафораны камоодон бошонуп эркиндикке чыккан куш ан сайын терең жана көркөм кылат. Бул кадам менен кыз ата-энесинин жаштардын катышуусу жок үй бүлө куруу макулдашуусуна каршы экенин билдирет. Чын-чынына келгенде, көптөгөн кыргыз үй бүлөлөрүндө ата-энелер кыздарынын макулдугусуз сөйкө салуу, башкача айтканда келин кылып кабыл алуу салтын ишке ашырып келишет. Бул учурда кыздын пикири эске алынбайт. Ошол эле учурда мындай кадам анын тагдырын түп тамырынан өзгөртүп жибериши мүмкүн. Эртеси эртең менен жигит ойгонуп, бош уяны көрүп калат. Анан узак убакыт бою колундагы сүйлөшүү учурунда берилген сөйкөнү карап ойлонуп отурат. Башкы каарман кыздын ушул иш аракети менен эмне билдиргиси келгенин түшүнүүгө аракет кылат. Кийин ошол эле күнү жигит менен кыз айыл жолунда сөз сүйлөшпөй эле бири-биринин жанынан өтүшөт. Бирок экөө тең ар башка убакта артка бурулуп карашат. Тасманын акыркы кадрларында кыз эки чака суусун көтөрүп үйүнө келип, аздыр көптүр күлүмсүрөп, жигит анын ниетин туура түшүнгөнүнө ыраазы болот. Жигит куурчак тумарга сөйкөнү илип койгон. Коом тарабынан белгиленген чектердин негизинде сунуш кылгысы келбейт. Кыздын жеке мейкиндигин урматтап, аны уяга салып кармоого аракет кылбайт. Мындай иш аракет менен ал кызга эркин тандоо мүмкүнчүлүгүн калтыруу менен бирге ата-эне жана коомдун сындоосунда дуушар кылбастан. Кызыгы, мындай консервативдүү коомдо эки башкы каарман эч сөз сүйлөбөй эле куурчак тумар жана сөйкө аркылуу туура коммуникациянын үлгүсүн көрсөтүштү. Мындай көрүнүштү элестете албасаңыз, бул кыска тасма аркылуу көрдүңүз. Бүгүнкү видеодогу Наргиза Маматкулованын 3-чү эмгеги эң уникалдуу чыгармасы болуш мүмкүн. Анткени анда түз визуалдык шилтемелер аз, көрүүчүлөргө ар тараптуу чечмелөө мүмкүнчүлүгү көбүрөөк берилет. Ошондуктан биз эң көп өз оюбузду ушул тасмага калтыргыбыз келди. Биринчи кадрда совет кинематографиясынын стилинде талаага кетип бара жаткан эркек көрсөтүлөт. Андан соң башкы каарман кыз ойгонуп, таңга көзүн ачат. Ал кызды режиссер өзү Наргиза Маматкулова ойнойт. Биринчиден ал китептен өзүнүн балалыктагы ата-энеси менен түшкөн сүрөтүн чыгарып карайт. Андан соң ашканада апасы менен диалог болот. Кыз атасы жөнүндө сурайт, аны ойлойбу деп. Бул бизге башкы каармандын ата-энеси ажырашканын билдирет. Апасы бул суроону оор кабыл алып, кызы менен чырдашууну каалабай ага дары берет. Бул кыздын ден соолугу начар экенин бышыктайт. Андан кийин башкы каарман кары адамды үйүнө узатып чыгат. Ал ага алма берет. Андан соң кары адамды небереси тозуп чыгат. Кадр постсоветтик чөйрөдө чоңойгон ар бир кишиге таандык болгон кыйчылдаган селкинчектин үнү менен коштолот. Кийин болсо дарыгерге баруу көрүнүшү бар. Ал башкы каармандын кардиограммасын тынчсыздануу менен карайт. Кийинки көрүнүштөгү кыздын ыйлаганы анын эң төмөнкү чекке жеткенин жана кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу атасын жоктоо сезимин, боштугун толтуруу болуп калганын көрсөтөт. Апасы менен болгон сүйлөшүүдө ал атасынын дарегин алып айылга кетет. Ал жерде атасын таппастан чоң атасын таап, өзүнүн тамырларына кайтууну баштайт. Маанилүү учур.
Чоң ата небересин толук кабыл алып, алардын үй бүлөлүк байланышын калыбына келтирет. Тасмада абдан жылуу көрүнүш, башкы каарман чоң атасына көйнөк белек кылат, ал дароо кийип алат. Кийинки кадрларда башкы каарман айыл турмушуна аралашып, жашоого көнүп баратат. Бир көрүнүштө балдар шырдак үстүндө топташ ойносо, улуттук оюн. Анда бир эле учурда колдоруна көп таш кармоо керек болот. Бул оюн үй бүлөнүн ар башка муундарынын байланышын символдойт. Эми чыгарма соңуна жетет. Чоң ата көп жылдан бери алыстан жашаган небересин кантип кубантарын билбей, селкинчек жасап берет. Биринчи бөлүктөгү кыйчылдаган селкинчек үнү эсиңерде, туурабы? Кийинки күндөрү башкы каарман ошол селкинчекте көңүлдүү айланып күлүп турат жана өзүнүн тамырлары менен байланыш тапканын түшүнөт. Акыркы кадрда бизге анын балалыгындагы ата-энеси менен түшкөн сүрөтү көрсөтүлөт. Жанында болсо чоң атасы менен өзүнүн чоңойгон сүрөтү да жайгашкан. Үч тасма сүрөтү жана ыкмасында ар башкача болгону менен бирдей белгилерди сактап калган. Сөздөрү аз, бирок социалдык актуалдуу темаларды көркөм режиссердук чечимдер аркылуу айкын көрсөтөт. Акыры бизде бир суроо гана калат. Наргиза Маматкулованын чыгармачылыгы менен таанышканыбыздан өзүбүз чоң кубаныч алдыкпы? Же сиздерге тааныштырып бергенибизге көбүрөөк сүйүндүкпү? Биздин видео эсселер да бир түрдүү кыска метраждуу чыгармалар болуп эсептелет. Ошондуктан бул суроону ачык калтырабыз. Биздин кадимки форматта бүгүнкү башкы каарманга чыгармачылыгын улантып, бизди кубантуусун каалап, ошондой эле бир нече ай мурун кыргыз кинематографынын таланттуу режиссеру Актанарым Кубаттын командасында башкы ролду аткарып, кара кызыл сары тасмасы менен Шанхай кинофестивалында жеңишке жетишти. Award for Best Feature Film goes to Black, Red, Yellow, directed by Aktan-Arim Kubat. Шишир Шанхай. Ага жана бүткүл командага кыргыз кинематографы үчүн тарыхый жетишкендик менен чын жүрөктөн куттуктоо жолдойбуз. Сиздер менен Evidence Central Asia болдук. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат жана жаңы чыгарылыштардан сиздерди күтмөкчүбүз.